Мына быйыл Улуу Ватан мекендик согуштун аяктаганынын 75 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Ардагерлерибиздин саны жылдан жылга суюлуп бара жатат. Быйыл дагы ардагерлерге кырдаалга карабастан жардамдар берилүүдө. Жылдагыдай шаң салтанат болбосо дагы районубузда калган 2 ардагерлерибизге почта кызматкерлери мамлекет тарабынан берилген 75 000 сом өлчөмүндө жардамдарды көрсөтүп келишти. Алардын бири Лейлек районунун Лейлек айыл өкмөтүнө караштуу Кара Суу айылынын 97 жаштагы тургуну Эгемберди Абылкасымов. Экинчи ардагерибиз Исмана шаарынын жашоочусу 96 жаштагы Эргаш Шарипов атабыз. Эки ардагерибизден тышкары почта кызматкерлери 96 тылдын ардагерлерине ар бирине мамлекет тарабынан берилген 15 000 сомдон акчалай жардам берип келишти. Бөрәмә Кудайбердиева, Баткен медиа борборунун Лейлек аймактык кабарчысы.